Бир жылдан кийин ушинтип сүйүтүп келген. Бүгүн Жалал-Абадта мырзалар аскердик милдетин өтөө үчүн жөнөп кетти. Облус боюнча 51 бала өз кызматын өтөөгө аттанышкан. Мекенди коргоо милдетим деп билип, өз ыктыяры менен кетип жаткандар башка жаштарды да чакырат. Өзүбүздүн эркибиз менен кетип атабыз, ушу абдан сыймыктанабыз өзүбүз мекенибизди коргогонго. Ушу ар дайым ушу мырзаларга айта кетерим, ар дайым патриот болсун мырзалар. Ушу өзүң эркиңер менен баргып, ата мекениңерди коргоп, ата энеңерди сыйлап, ошентип армияга өтөп келгениңерге рахмат айтам. Балдар ушул жерде азыр кетип аткан балдарга дагы ушул жерде жаш чокер деген балдарга армияны жакшы өтөп, аман эсен барып келгенине тилектешмин. Жаш жоокерлер Айдаркен шаарындагы 20-23 аскер бөлүгүнө кызмат өтөөгө барат. Аларды салтанаттуу күзөтүүгө Жалал-Абад шаарынын аппарат жетекчиси катышып, ак жол каалап өттү. Мекенди коргоо ар бир эр азаматтын милдети экенин айтып, жаш аскерлерди патриоттуулукка чакырды. Жоокерлерге ак жол каалайбыз. Ийгиликтүү барып, ушул 1 жылдык мөөнөтүн ийгилик менен өтөп келишин тилектешпиз. Мекенди коргоо ыйык милдети деп эсептеймин. Ушул ыйык милдетти жаңы дух менен жигиттер өздөрү келишип, бул жерде өзүнүн ыктыяры менен келип барачат. Бул чоң кыргыздын патриоттуулук сезими деп эсептеймин. Акыркы мезгилде кыргыз армиясына өлкө тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоолор көпчүлүк ата-энелерди канааттандырат. Мындан улам коомчулукта кооптонуу дээрлик азайган. Мурдагыдан жакшы азыр. Мурда эми балдарды көп эле ооруп нетип келип аткан. Азыр бирок балдарды биз ишеним менен жөнөтүп атабыз. Себеби дегенде азыр кайсыл жерде окууну бүтпөсүн, кайсыл жерге барбасын, сөзсүз военный милициясы ишке албайт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн каалообуз менен балдарыбызды ушу армияга жөнөтүп атабыз. Мен ишенемин буларгачы, өзүнүн эл журтун коргогонго достойный да балдар. Бүгүнкү күндө армияга кабыл алуу шарттары бир топ өзгөрүп, сынактын негизинде кабыл алына баштаган. Анда алгач эле балдардын ден соолугуна, шамдак айлыгына көңүл бурулат. Эгер сынактан өтпөй калса, кийинки чакырууга чейин кайрадан даярдыктан өтүүсү керек. Аскерге чакырулган саны көбөйгөнүнө байланыштуу биз аларга талаптарын күчөткөнбүз. Ал жерде 100 метрди чуркашат, 3000 метр чуркашат жана турникет тартынышат. Эгерде бул нормативтери бар, өзүнүн нормативтерин тапшыра албаса, ал балдар кийинки жылга же болбосо кийинки аскерге чакыруу кампаниясына калтырылат. Ошондо бул деген ал балдар кайра даярданып келиш керек болот. Эске сала кетсек, жарандардын аскердик милдетин өтөөсү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгендигине байланыштуу. Аскердик кызмат өтөбөгөн жарандар мамлекеттик кызматтарга ээ боло алышпайт. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал-Абад шаары.